Экинчиден жеңелер аңдыды, экинчиден кыз эмес чыгып калды дейт. Жакшы күмөн кылсаң болбойбу, денеси чоюлчак экен деп. Оральный секс деген түшүнүк бар дейт. Мындай суроо көптөн бери келбей калды эле. Мен күйөөм менен кошулганда бүтпөсөм деле бүттүм деп койсом күнөө болбойбу? Күнөө болбойт, бирок өзүңүздүн да акыңызды алып калганга аракет кылышы бар. Күйөөмдүн жыныстык катнашта көйгөй бар. Биздин кошулбай калганыбызга көп болду. Шариятыбызда эгерде күйөөсү аялын төшөгө чакырса, баш тартып келбей койсо, күйөөсү нааразы болуп жатса, таң атканга чейин ал аялга периштелер каргыш айтып чыгат дейт. Ассаламу алейкум ажы, 4 балам бар жана азыр боюм да бар. Төрөгөндөн кийин спираль койсо болобу, ден соолук жакшы болбой калды дейт. Ооба. Келинчегим жатканда үстүмө чыгып алат, эч нерсе болбойбу. Салмагы көбүрөөк болуп басып өлтүрүп кое турган болсо өлүп каласың. Болбойт, эчтеке болбойт. Менин иним 4 күн мурун үйлөнгөн. Никеде келинибиз кыз чыкпай калды эле. Кыздын жеңелери кайтадан кызын алып кетти, кызды бузган балага алып барып беришти. Менин иним тиги кыздын талагын бербейин деп жатат. Жашабайм ал кыз менен талагын дагы бербейин деп жатат, эмне чечим кылса болот дейт. Акмакчылык плюс акмакчылык, дагы плюс акмакчылык, анан шермендечилик, дагы шермендечилик, дагы шермендечилик. Жеңелери келип, аңдып көрүп, аңдыган акмакчылык биринчи. Эркек менен аял ортосунда жыныстык мамиле, экөөнүн ортосунда гана мамиле менен калыш керек. Жеңелер аңдыган кыргыздар дагы ушул биздин маданиятыбызчы. Позор бул маданият. Позор бул, шармандачылык бул. Уят нерсе. Дагы жууп жайып койгон реклама андан бетер шермендечилик. Экинчиден жеңелер аңдыды, экинчиден кыз эмес чыгып калды дейт. Жакшы күмөн кылсаң болбойбу, денеси чоюлчак экен деп. Демек кыз эмес чыгып калса апарып бузган адамга апарып берсе, бузган экенин ким экенин билет экен. Анда буга күйөөгө бербей, ошого апарып бербей башында. Раз апарып бериш оңой болсо. Эми бузган эме бияктан чыгып, дагы бир иш болгондон аяк апарса, ал ошону кандай кабыл алат? Ошону сөзсүз ошого апарып бериш үчүн буга текшерип алыш керек беле? Неден акмакчылык бул? Эми мунун талагын бербей айткан анда бетер акмакчылык. Талагын бербесең бербей кой. Сенин аялың никеңдеги, сенин аялың бирөө эзгилеп атат, сага күнөө жазыла берет. Өзүң аялды никеңде аялап барып, проститутка кылгандай эле кеп. Ага башка бирөөгө никеси өтпөйт. Иддасы чыгыш керек мунуку. Духул болгон, кошулунган. Талак берген иддасы чыккан, азап барып берген тиги да карам тияктагысы. Буга да карам. Азыр бул дагы күнөөкөр, тиги дагы күнөөкөр, бул дагы күнөөкөр. Алып барып ага беришти дейт. Жок, андай болбойт. Ыраазы болсо мен жашап кал. Сен деле святой эмессиң, менимче. Ушунчалык барып аткандан кийин талакты бермен деп айтып атканың сенин канчалык экениң көрүнүп турат, бердин портретиң мына, портретиң мына сенин. Сенин канчалык деңгээлиң бар экен түшүнүктүү эле. Таква болуп ушундай бир, ошого сен теңсиң өзүчө. Сен деле бирөөнү созуткансың, бузуткансың. Ошол сенин кылганыңдын жазасы. Дагы жакшы сени кыздарга алып бербестер, сен өзүңө алып бериптир. Шүгүр де. Акылың болсо, ошону жашырып алып калышың керек эле. Акылың болсо, ошо кызды алып калышың керек эле. Эч кимге айтпастан. Эми талагын бер. Иддасы чыгып деген никесин кыйсың. Бербесең, сен күнөөкөр болосуң бардыгына. Бул акмакчылык. Жашабайм дагы талагын дагы бербейм. Ушун сен жайлап өчүм алам деп ойлоп атат чамасы бечара, жок. Кыяматта көрөсүң. Аялың менен үстүңү жабынбай кошулса болобу, сөзсүз жабыныш керекпи? Жабынып алган сүннөт болот. Жабынбай калсаң андан арам күнөө болуп кетпейт. Бирок кокустан камера коюлуп калса тартып алат жаман да. Ошого жабынып алган жакшы, сүннөт. Ар жерде камера бар да, чын бар? Ар жерде камера бар.
Оральный секс деген түшүнүк бар дейт. Мындай суроо көптөн бери келбей калды эле. Ошол нерсени мусулман жасаса болобу? Хадистерге шилтеме жасап, жакшылап түшүндүрүп коесузбу дейт. Бул суроо адепке ылайык болбосо кечирим сурайм, рахмат дейт. Бул макруh. Макруh адепсиздик катары балынат шариат боюнча. Бирок мажбурлап ушул нерсеге түрткөн туура эмес. Шариат боюнча макруh, бул боюнча Фатавал Баззазияда айтылынат, Ханафи китептеринен. Анан кайсыл хадис десе бул боюнча хадис айтылынган эмес, хадисте айтылынат шариатыбызда, аят хадистерде эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе аял айыз көргөн учурунда кошулганга болбойт жыныстык мамилеге, ошондой эле нифас көргөн учурда кошулганга болбойт, ошондой эле аялдын аркасынан арканкы авретине кошулганга болбойт. Бирок эркек аял ар кандай ыкмада эгер бири-бирине туура келсе, аялы күйөөсүн, күйөө аялын нааразы кылбаган, мажбурлаган абалда ар кандай ыкмада кошулса болот. Ал эми жылаңач денесини биринекин бири өп жиберген башка бир жерлери ал өздөрүнүн ыктыярына коюлат дагы. Эгер бирин-бири мажбурлай турган болсо, бул арамга чейин барып такалат. Эгерде мажбурлабай турган болсо, адепсиздик макруh боюнча калат. Сиз бир жолу телевизордон эркек уруктугун аялынын уруксаты менен гана аялдын жыныстык мүчөсүнүн ичине эмес сыртка жүрсө болот деп айткансыз. Бул чындап эле аялдын укугубу же мен туура эмес түшүндүмбү? Эгер аялдын ушундай укугу бар болсо, эмне үчүн экенин түшүндүрүп бересизби дейт. Ал туура. Анткени ошол жыныстык мамиледен аял толук ырахатын алыш керек. Ошол аял толук ырахатын алганга эркек толук аракетин көргөнгө милдеттүү. Өзүңкүн бүтүрүп нара жатып алып тиги чала өлгөн жыландай калып кетсе, кыяматта мойнуң асылат. Сен ойлойсуң, ушу сайгылап койсоң бүтүп калат да, менен бүтпөйт. Пайгамбарыбыз айткан, силер аялдарыңарга мал ашкандай ашпагыла деген. Мал чуркап келип аша берет. Жок, силер мукаддимат жөнөткүлө. Өбүшкүлө, сүйлөшкүлө, жакшы сөз айткыла, эртеменден баштап даярдагыла, ушундай болсун, маарага бир жете турган болгула дейт. Аялдардын бели ооруган, башы ооруган, оорусунун 99% ошол сен ходячий аптекадан. Саңа тиешелүү. А ошол аялдын ошондон ырахат ала турган себептеринин бири ошол уруктуктун аялдын жатынына түшүүсү. Антен ошол уруктук аялдын жатынына өзүнчө крем болуп, дары болуп, аны айыктырат. Демек аялдын укугу. Сен никелеп алдыңбы, аны менен кошулуп атасыңбы? Ошол уруктук ал укулуу, акылуу. Ал акысын өзү макул деп таштаса гана уруксат аласың, болбосо ала албайсың. Ошону жанагыдай уруктугун ичине киргизбей кое турган башка бир ар кандай курал жарактарды колдон аялдын уруксаты менен гана болуш керек. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Сиз дагы мага салам айтасызбы же айтпайсызбы? Ассаламу алейкум дейсизби? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Сизден мындай суроо бар менде. Биринчиден кечирим сурайм, мындай суроо бергениме. Жолдошум менен жашап атканыма 4 жыл болду. Ошо ортобузда бир кызым бар. Күйөөм 2,5 жылдан бери тийишпейт. Төшөктү. Бандай видеолорду көрүп алат. Эмне кылышымды билбей атам. Эркекти касиет такыр жоголуп кеткенби же барбы? Жок, күйөөм бар. Жок, күйөөнүн эркекти касиети жок болуп, импотент болуп калганбы? Билбейм, бирок видео көрөт да. Видео көрүп. Тыюу салбайсызбы? Андай кылсам укпай атат да. Ошол дистердин бардыгын үйдөн ыргытып жибериңиз. Телефондон көрөт, интернет. Жок, аны үйгө көргөнгө тыюу салыш керек. Деге эле көргөнгө болбойт, аны үйдөгү ата-энесине айтыңыз сиз. Ата-энесине айтам деңиз. Ата-энең айтам, ушундай кылам, болбосо мен ажырашканга чейин барам. Туура, тамак аш аз болуп калса дашыңыз мүмкүн башка, бирок 2,5 жылдан бери мага такыр тийишпес, интернеттеги кинону ошо менен жыргай бере турган болсо, албетте бул сизге зулумдук кылган болот, урматтуу карындашым. Зулумдук кылган болот. Ата-энесине айта аласызбы шуну? Ата-энесине айта албайм да, ата-энеси урукчу. Өзүңүз ата-энеңизгечи, өзүңүз ата-энеңизге. Өзүм апам бар, бирок атам жок. Агаларыңыз барбы? Акем бар, бирок кичине да.
Güýeňiz tasirlengen kim bar? Üýde jalgyz baba. Ökül ata degen barby? Ökül atamız bar alystada. Kaynagalar barby? Kaynataňyz inileri? Bar. Oşolor gaýtyňyz. Aytam dep aytyňyz, keyin takır toktotmuş aytkanga toora gelet. Bolboso meçitke baryp aytam, bolboso ajraşkanga toora gelet dep aytyňyz, antkeni bul taptakыр toora emes masele. 2,5 ýyldan beri takır tiyişpes, anda göýgө tiginge toora gelet. Ne kılabız? İne kılabız başka. Hurmatly bir tuğanım. Bu taptakır toora emes masele. Erkekler ayalların oşol çıtap koyup Russiyaga getip kalat, jyldap misal üçin, gede oşol mындай bir köçöde jüre beret dagalarga taptakır maani berбей koyuşu mümkün. Jok, bul masele jaşoodogу negizgi masele bolgon sebepten buga uluk türdü göz karaşı menen karaşybız gerek. Egerde den soolugy çyň bolup turup oşogo mындай bir gelbей turgan bolsa, anda siz mындай bir ajraşam dep aksakaldar sotuna je bolbosо adamlarga kayrılганга hareket kılıp görüňüz. Hem ajraşyp ketem degen, ajraşуу degen söz emes, balkim orduна keltire turgan söz. Je siz güýeňiz jetelep oşol maňa alıp kele turgan bolsoňuz, balkim öküňe çogolturup sizlerge toora keňeş bergen bolar elem. Balkim oşono menen bardygy orduна gelişi mümkün. Ekinçiden, urmatly karindaşym, siz da oşol balkim güýeňiz siziň jasanganyňyz jakpay atkan boluşy mümkün, atyrlar jakpay atkan boluşy mümkün. Çaçyňyzdy özgörtüp, jatkan bölmeni tazalap, misal üçin şamdardy goýup, ataýyn bir jyttарды goýup, anan mындай bir romantikalyk bir jagdaý jarata turgan bolsoňuz, balkim güýeňiz açılıp ketiş yktymaly bar. Balkim oşol janagy internetten görüp atkan nerseni üýden görüp kala turgan bolsa, anda üýden de internet jinaşdyryp koyup, oşo internetten üýde kıla berişi mümkün de oýlap atam. Oşoň üçin balkim siz giýim-geçegiňizdi, iç giýimleriňizdi daga bir şere karap çygarys degen men ümitdem, urmatly bir tuğanım. Ben attan jygylyp kolum butum iştebey kalganda, bunu koltuğuma alıp iştebey kalgam. Ayalım jasap jüröt. 3 ýyl boldu. Anan erkeklikden jarabayt. Ayalım jasap jüröt. Bul kanday bolat, güne bolar. Ayalım men nime kılıp kıynay beredi. Egerde ayalyňyz sabır kılıp jaşaýyn dese, al özü erk, anda güne bolboýt. Birok sabır kılıp kıyın bolup, anan janagıday bir jaşoo kıyınçylyk bolup kala turgan bolsa, anda aga жооп bергenge toora gelip kalat. Al wagtda жооп bергenge toora gelip kalат. Birok men sabır kılam dey turgan bolsa, sabır saraltın, aga Hudaý taala inşallah jakşylyk beret. Jakşylyk beret. Ümit üzbeňiz, siz ümit üzbeňiz, dua kılıňyz. Hudaý taala jakşylyk beret inşallah. Assalamu aleykum ustaz, den soğuluk kanday oruvaňyzçy, Allah'ım bekem den soğuluk bersin, amin. Joldoşum öte ınjyk bir adam. Öte ele ınjyk. Ali karasam idiş ayakta, Ali karasam dağı bir nese taap ınjyktap atkan bolat. Andan körö meni bir çapsa jakşı, ınjyp kempirler ayta turgan bir başkaça sözler menen keçkeri ezile bergenden körö. Aldap, külüp, tamaşalap, eptep basıltayın deyim. Anda da basılbas anan savırın bütü uruşup ketebis. Uşul jönünde süylep beriňizçi suranam. WhatsApp'ты açıp men ejelerin dostlarım menen emne dep süýleşkenlerime de girişe beret. Bolboso özü ilimdүү, namaskan bir momun. Anı menen jaşap men de bara nerstenip ar nerseden kızıgım kalıp baratat. Bir köynek alıp beriňiz desem içi tarıp ketet. Bir aymurda aytıp suransaň oşonda kılbayt. Özünün talaptary bolsa aябай biik, taj adamynday ınjyktan. Bir tuğanım jaşoo uwaktyly. Hazır 30'da bolsoňuz da 30 ýylda Hudaýym berebe jok, Hudaý bilet. Oşonduktan sabır kılıňyz. Sizge berilingen syno oşol dep düşünüňiz. Oşol synoga tatykly жооп berenge hareket kılıp özüňizdi ibadat menen, namaz menen alaskın hareket kılıňyz. Bizdin bardygybızdın başybızda söz türde kıyınçylyklar bar. Oşol kıyınçylyklarga çydabay koýboş gerek. Hudaýym sizge uşunday sınoo beripdir. Başka birönün 2 butun alıp koygan, başka birönün 2 golu jok, başka birönün gözü jok, urmatly bir tuğanım. Başka birö geçke Kaleskada jüret, başka birö geçke Oş bazarda misal üçin tilemçilik kılıp olturat. Oşonduktan siz oşonu mындай bir janagıda üýge misal üçin küçük bagyp alsa, it bagyp alsa,
ошолорго мындай чыдап бул ит го деп мамиле кыласыз го. Мисалы үчүн тооктор бар, кээ огород жеп койсо тоок турушуп олтурбайт, жөн эле камап коюш. Ошол сыяктуу эле буга да ушундай бир мындай бир өтө туура түшүнүү менен мамиле кылсаңыз сизге мен ойлойм жеңил болот деп. Ага урушканды башка кылган нерв кетирген кереги жок. Сиз ошону ошондой эле кабыл алыңыз, сизге берген сыноо экен, ошол сыноодон татыктуу өтүп атам деген ниетте жашасаңыз иншалла бардыгы жеңил болот урматтуу бир тууганым. Андай маселе бардык адамдын башында сөзсүз түрдө бар. Илгерки жанагы боз үйдүн ортосунан жанагы түндүктөн жип алып түшүп, илгери кемегеге казык кагып байлап койчу, муну пасаң деп айтышчу түштүктө. Анткени шамал келсе учуруп кетпесин деп. Ошондуктан кээ бир адамдардын телегеи тегиз болгондо Кудай таалам атайын сыноо берип коет. Үй бүлөсүндө сиздикиндей мисалы ошондо ошого сабыр кылсаңыз шамал учуруп кетпейт сизди деген маани келип чыгат. Мен күйөөм менен кошулганда бүтпөсөм деле бүттүм деп койсом күнөө болбойбу? Күнөө болбойт, бирок өзүңүздүн да акыңызды алып калганга аракет кылышыңыз керек. Анткени бүтпөй калсаңыз ден соолугуңуз оорулуу болуп барып жанагыда нервтенип анан урушуп баштайсыз күйөөңүз. Ошондуктан сиз да акыңызды алып калганга аракет кылыңыз сөзсүз түрдө. Күйөөнүн көңүлүн урматтаган жакшы, бирок сиз мен бүттүм деп койсо ушу менен бүттү экен деп болду, ал жыргап жүрө берет дагы сизге маани бербей калышы мүмкүн. Демек аракетиңизди көрүңүз. Ассаламу алейкум чубак ажы. Менин сизге суроом бар эле. Акыл насаатыңызга муктажбыз. Жолдошум экөөбүздүн турмуш курганыбызга 10 жыл болду. Аллага шүгүр 3 уулум бар. Күйөөмдүн жыныстык катнашта көйгөй бар. Биздин кошулбай калганыбызга көп болду. Жолдошумдун төшөктө болгон каалоосу 10 күндө бир жолу эле болот. Ошондо да жыныстык мүчөсү турбай жатат, турбай эле спермасы түшүп калат дейт. Аракет кылат болбойт, врачтарга да кайрылдык, пайда бербеди. Менин жашым 30 жашта. Балдарым үчүн сабыр кылып жатам. Бирок ден соолугум да азыр жакшы эмес. Ачык айкын жазган суроом үчүн кечирим сураймын. Эмне кылсам болот дейт. Бул боюнча азыр мен сизге телефон номер берем. Ошол телефон номерге кайрылыңыздар. Балким ошол дарылап көрөт Бекжан мырза. 0779 181 571. Урматтуу бир тууганым, албетте сабыр кылыңыз сиз. Андан кийин жанагы элдик медицина деген атайын ошо илгери ата-бабабыз колдонуп келген ошо медицинаны, элдик медицинаны колдонууга аракет кылыш керек. Азыр мына Бекжанга кайрылып көргүлө. Бекжан ошол атайын Кытай инелерин сайып берет. Андан сырткары дагы ошол жанагы атайын элдик медицина алектенген атайын жанагыдай биздин табыптарыбыз бар. Чөп дарылар менен дарыланганга аракет кылуу керек сөзсүз түрдө. Анан многу Тамчы гезитинде суроо жооп берген, ошол жерде дагы бир уролог агай бар, ошого да кайрыл Тамчы гезитинде. Ошол агайдын атын унутсам азыр, илгери мен чыгып жүрчү. Ошого кайрылса жакшы болот. Бекжандын номерин кайра айтам. 0779 181 571. Чындыгында бул өтө чоң проблема. Буну жөн эле койгонго болбойт. Ошол күйөөңүзгө мындай бир тамак аш күчтүү берген аракет кылыңыз. Жана эркектин ошо кудуретинин күчтүү болуусу, урматтуу бир тууганым, анын спорт менен көп машыккандыгында эмес. Кээ бир адамдар өтө жанагыдай бир фитнес клубка барып мүчөлөрүн келиштирген менен булар жыныс тараптан алсыз болуп калышы дагы мүмкүн. Бул Кудайдан берилген күч, бул ошол адамдын такыбалыгына байланат. Кээ бир адамдар бар, ошол келишкен болуп эле спорттук бир мындай бир мүчө болуп турса, бул ошол жыныстык мамиледе өтө күчтүү экен деген түшүнүк келет. Жок, андай эмес. Шварценеггер, Арнольд ушулардын бардыгы балким импотент деле болгон болушу ыктымал. Булар деген допинг көп дары ичкендиги үчүн. Ошондуктан биринчи мамиле ошол эркектин канчалык такыба болуп көзүн сактаса ушунчалык деңгээлде Кудай таалам бул адамга жыныстык тараптан күч кубат берет. Ошону эстен чыгарбаш керек. Сурооңуз өтө маанилүү суроо, эч кандай буга коркуунун кереги жок. Күйөөсү мас абалда келгенде аялы кошулбай койсо болобу же периштелер каргыш айтабы дейт. Шариятыбызда эгерде күйөөсү аялын төшөккө чакырса, баш тартып келбей койсо, күйөөсү нааразы болуп жатса, таң атканга чейин ал аялга периштелер каргыш айтып чыгат дейт. Ушунун тетириси дагы тетири болот. Эгерде аялы күйөөсү чакыра турган болсо, күйөөсү жок деп нары карап жатып алса, ага деле мына ушундай маселе. Бирок адатта эркектер өзүнүн ишин каалаганда күч колдонуп кылып алышы мүмкүн, бирок аялдар кыла албай калышы мүмкүн дейт. Ошол аялдарды бул жерде айтат. Эгерде мас болгон болсочу, мас болгон адамдын баласы кем акыл төрөлөт, арак ага таасир берет. Баланын ден соолугу жаман төрөлөт.
Egerde güyösü mas bolğon uçurda ayal kişi özünün boyuna bütürve koyuğuna ev bolot. Ayal kişi özün boyga bütüden saktanууга hukukuna ev bolot. Antkeni al taza balanın enesi bolğonga toluk hukugu var. Birok güyösünden baş tartıp al çakırgan jerge жооп бербей койсо ал күнөөкөр болот. Antkeni mas bolsa da güyösü. Egerde şariаттын чегинен чыкпай турган bolsa андага моюнсунуусу керек болот. Koşulgan uақытта арчына турган тряпкалары 2 же 3 болуш керекпи? Аялынык өзүнчө, күйөөсүнүн өзүнчө, астына салынган өзүнчө же астына салынган мен аялы арчынган жечтүү болобу? Кимге кандай жечтүү, кимге кандай территориясы кандай? Ден ошондой. Азыр деген салфетка деген чыгып калган, мына окшогон толуптур. Ушунда башыңа коюп аласың, иштете бересиң. Илип аласың. Түшүмдө сиз менен ата баладай болуп учураштым. Ал боюнча Айшенебиз айткан риваяттар келет. Кайсы бир аял киши ошол күйөөсү менен болгон мамиле ушундай даярдабаса, ал жакшы аял эмес дегендей мааниде. Төшөк маселеси бул жашоодо өтө мааниге ээ маселе. Ошон үчүн ошого даярданыш керек. Үй таза болуп, үйдөгү жыпар-жыт жакшы болуп, эркек аял калакты бербей турган болуп, балдарды уктатып, бардык ордуна келип, ошол үйдөгү аура, үйдөгү төшөктүн бардыгы эркек аялга жардам бере турган болуш керек. Аялды эркелетүү башка өзүнчө искусство болуш керек бул деген. Анан ошол жанагы маселе бүткөндөн кийин дагы бири-биринен жийиркенбей турган деңгээлдеги шарттар сөзсүз түрдө каралыш керек. Ошон үчүн аял кишиге үйдө душ куруп бериш керек, башкасын болуш керек, сүлгүлөр болуш керек, самындар болуш керек, керек болсо романтик болуп шамдар жагып коюшуң керек. Анын бардыгына шарт уруксат берет, урматтуу бир тууганым. Ажырашуунун бардыгы дээрлик 90% ушундан болот. Шарт түзүлбөгөн үчүн болот. Сен келесиң, курсак тойгузуп келип эле тыпылдат ишиңди бүтүрөсүң 3 мүнөттө. Ал эмен койгондо сен бүтүп каласың, уктайсың, арапта ошондо уруш башталат. Ол арам. Колу менен кумарын кандыргандар эмне болот дейт? Булар күнөөкөр болот. Бул жанагы мастурбация деп коет. Ошол булар орозо тутуш керек. Бул апендилер орозо кармаш керек. Анан такыр болбой атса үйлөнүш керек. Анан ошентип эле өзүн өзү кандырып эле өзүм эркекмин, өзүм аялымын деп өзүн өзү катын кылгандар ал шариатта шермендечилик болот. Жете жийиркеништүү, андан качкыла, үйлөн, болбосо орозо тут. Тооба кыл. Боелгон болсо кусул кабыл болобу? Эгер илгерки чоң энелерибиз жанагы жүн боегон боектор менен боеп же хына менен боесо, ага кусул жарай берет. Бирок жанагы пол краскалай турган краскага окшогон краска менен боеп туруп, жанагы чачты каптап ороп кала турган, пленка болуп кала турган химиялык краскалар менен кылса, көпчүлүк алымдардын пикиринде кусул жарабай калат деген сөз бар. Аялдын хайзы бүткөндөн кийин гусул кылбай эле кошулса болобу деп бир аябай шашылып калган экен. Албетте болот, эгерде аялдын ошол жанагы айыз мөөнөтү 10 күн болуп туруп, 10 күн толук келсе, анда ошол бүткөндөн кийин аял киши гусул албай эле ошол жуй турган жерин жууп эле кошулса жарай берет. Ал эми 10 күндөн аз мөөнөттө келип, 7, 8 же 9 күндө келип калса, анда жуунгандан кийин гана кошулуу керек, же жуунганчалык убакытты өткөзгөндөн кийин гана кошулса шариятыбыз уруксат берет. Молдаке, аялың оң жагында жатыш керекпи, же сол жагындабы ошуга бир жооп берип коюң дейт. Таксырым ошу, аялыңыз кааласа оң жакка жатсын, кааласа сол жакка жатсын. Кайсыл жакка жатканда ошол сүйүү дашып кете турган болсо, ошол жакка жатканды каалап жата бериңиз. Шариаттан айтылынбайт. Болгону аял киши эркектин сол жагында жатыш керек деген маселе. Адам адатта уктаганда оң жамбашы менен уктайт, аял дагы оң жамбаш, эки дагы сол жамбаш. Оң жамбаш менен уктаганда аял киши эркектин оң жагын нары карап калат дагы оң жагында болсо, анан аял эркек аялына капа болуп калуусу мүмкүн. Ошондуктан аял эркектин сол жагында жатсын дагы, эркек оң жакты карап жатканда аял эркектин далысын жыттап уктасын деген сөз ошондон келип чыккан. Бирок ал сөзсүз түрдө момундай эмес. Аялың менен кошулгандан кийин дарат эле жетиштүүбү же жууну шартпы? Түндө болгон болсо анда дарат алып алып туруп уктай бер, эртең менен багымды аттасына жуусаң боло берет. Сөзсүз түрдө кошулгандан кийин дароо жууну шарт эмес.
biraz uyatsızrak suroo eken. Uşul surooңuz albatta şariatda şarym jok degen söz bar. Uyat dele masele emez. Erkek ayal kalagan jerin birini öpsө bolo beret. Şariat tıyuu salbayt. Bolgonu ayız görgөн учурда жыныстык мамиле болбойт. Ошондой эле аналдык байланыш деп коет. Аялдын артка иретине кошулган болбойт. Андан башка нерсеге шариат тыюу салбайт. Бирок кээ бир сүрөттөр şariatımızda jaktırılbagan adepsizlik же болбосо makruh деген баа берилип жүрөт. Assalamu aleykum güyösünün astına biylep berse bolobу восточный дейт. Ооба, ayalı güyösүнө керек болсо güyösü ayalına же экөө чогулуп бийлей берсе болот. Ayalı кол чап же güyösü кол чап же жанагыда бир барабанды алып ошондо барабандагы ургулап үн чыгарып берсе тиги тегерени бийлеп берип ортосуна сүйүп ашып кеткен болсо бул нерсеге тыюу салынбайт. Андан сырткары мына аял кишилер кээде суроо беришет. Биз жанагыдай фитнес клубтарга барсак болобу дейт. Албетте болот. Бирок ошол эркектер аралашкан же эркектер машыктырган жерге барган болобу. Кээ бир аялдар фитнес клубка ошол жердеги машыктыруучунун жанагыда колу менен кармагалап мындайдыр тигиндейдир деп түрткөнүнө ыраазы болуп эле барышат. Албетте бул туура эмес. Деги эле эркек устазда эркек машыктыруучу болгон жерге фитнес клубка аялдарга барганга шарият таптагыр тыюу салат. Суукта гусул алганда чачы узун келиндер кандай кылыш керек дейт. Чачы узун келиндер эгерде чачы өрүлүп жүргөн болсо, анда ошол гусул болгон учурда чачтын бардыгын жуубайт, денесинин баарына суу жеткирип, баштын терисинин бардыгына суу жеткирип, чачтын түбүнө чейин. Ал эми калган чачын жөн гана колун суулап туруп, сылап коет, ошону менен гусул алынып калат. Чачы узун өрүлүп турган болсо, бирок чачы жазылып турган болсо, анда чачтын бардыгын жууганга туура келет. Ошол шариаттык иш болгонго чейин чачы өрүлүү болуп, анан жуунганга чейин өрүлүү болуш керек. Ал эми жуунуп бүткөндөн кийин, чачтын түбүн жуугандан кийин чач жазып жиберген болсо деле ал убакта эч нерсе болбойт. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Men sizge bir soru bereyim dedim ele. Birinci soru mundayda tigi yoldoşum men koşganda erteң менен гусул алып балдарга тамак бериш керек дейт. Гусул албаса ал арам болуп эсептелет дейт. Ошону сурайын дегем. Намаз окуйсузбу? Жок. Ниетиңиз барбы? Бар. Качан баштайсыз ниет кылдыңыз? Көптөн бери ниет кылып жүрөм, бирок ошо шартка байланыштуу окуй албай атам да. Анан могу кичинекей баласы барлар намаз окуганга болбойт деп уккам да. Айта берет. Ким айтты ошону? Андай сөз жок, окуй бериш керек да. Шарт эмне? Жай намазыңыз жокпу? Бар. Анан эмне шарт? Жолугуңуз жокпу? Бар. Демек шарттын бардыгы бар турбайбы? Экинчи сурооңуз? Экинчи суроом, мен жолдошум деген неме дейт да, экинчи аял алам деп көптөн бери айтат да, ошону сөйлөйүн дегем. Ал эмнеге муктаждык болуп атат күйөөңүзгө? Билбейм, ошо келген сайын эле сиз сүйлөсөңүз сизди постоянно угабыз да, анан ошондо айтып атпайбы, мен экинчи аял алышым керек дейт, анан ошону сурайынчы дегем да. Ал мындай силер жакшы эле бага, курсаңар токпогабы? Ооба. Ден соолугу кандай, жакшыбы? Жакшы. Анан сиз ага жетпей атсызбы өзүңүз? Билбейм, ошону сурасам эле аял алышым керек, мен аял алам деп атат да анан. Түшүндүм, макул. Дагы сурооңуз бар бир тууганым? Жок, болду. Жолдошуңуз угуп турабы жокпу? Угуп атат сизди. Анда жакшылап угуп тургула. Биринчи маселе боюнча эртең менен ошол деги эле жунуп болуп, жуунбай туруп тамак ишсе эмне болот десе, албетте колдорун жууп, бетин жууп туруп тамак кылса боло берет. Андан тамак арам болбойт. Мисалы үчүн айыз көрүп калган учурда же болбосо ошо эртең менен намаз окугандан кийин жунуп болуп калса, анан тамак сай турган болсо, колун жууп тамак ишсе жарай берет. Ага сөзсүз түрдө гусул алуу шарт эмес. Бирок маселенин бардыгы намаз окуй элегиңизде болуп турат да. Ошондуктан сизде эч кандай шарт жок эмес бар экен. Жай намаз бар, жоолук бар, күйөө бар, үй бар, бала бар. Намаз эле окуш калыптыр да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр айтып, ошого намаз окуп, аракет кылышыңыз керек. Бирок усулу жок тамак кылса болбойт деген сөз туура эмес. Анан экинчи аял алуу боюнча эгерде ошол албетте мен кыргыз жигиттерине кимдин ден соолугу туура келсе,
kimdin tıyını var bolsa, ekinci ayal, üçüncü ayal alsın deyt elem. Al emes, mıyzam çıkarıp koysak jakşı bolot ele şu deputat bolo oturganlar 2 ayaldan kemi jok 4 deputat bolsun dep. Bolbosam bir ayaldı başkara albaganlar kantip elin jügün tartat ele dep mıyzam krizine kuştarmıdı. Şunu Atanbayev Mırza bolup kalıp şunu girgizip koysa bir men jakşı bolot ele deyt elem da. 2 ayaldan köp jogor jagı üylönüs, anime deputat bolsun dep. Jana hazır ayalı joktor dele, güyös joktor dele deputat bolganдар var da güyös joktor deputat bolboş gerek. Antkeni oşol bir güyönü karap tarbiya alap, oşonu bagalgan ayal anam bar oşolda masala etse jaraşat da anam bolbosam başkalarga kantip akıl yürütet degen söz uşundan gelip çıgat da. Anan emi oşonday bolup densoluğu jakşı bolup anan tıyın tıpır köp bolup atkan bolsa anda algandığı jakşı bolat. Anan keyin gede oşol bir aya üy bileni bagalbay, üy bileni kıynap bir ayalдын көңүлүн ala alбай atkan erkeklerge jok ekinci ayal bolboyt deyt elek. Ar kандай sebepler bolup kalışı mümkün. Misal üçün birinci ayal orukçan boluşu mümkün. Baldary köp bolup güyöge mani berbey kalışı mümkün. Töşök masalesinde biraz suz bolup kalışı mümkün. Oşol üçün ekinci ayal bolsa bir jön. Biroq ekinci ayal alуу degen söz birinci ayalın hukugun tebelep koyuu degen söz emes urmatly bir togam. Ошондуктан кеңешип берсем барма горбайт. Allah балдар ким өзү жакшы билет. Кээ erkekler bolot, oşol ekinci ayal albasa anda zinaga düşe bere turgan bolot. Kээ erkekler 3 ayal menen barıp toktot günöş kılbagat. Kээ 4 ayal menen al emi kээ erkeklerge 1 ayal жетişti ol, al emi kээ erkeklerge 1 ayalda aşçı olup bular üylönbeyle boydok jürgenge tuura gelip kalat. Misal üçün densoluğu jol berбеген, ошо окшогон көчөдө derviş bolup ketkenler. Men oylayım sizlerge, jubaylarga, atalar eme tuğandarıma jakşı жооп берүүнү үмүттөмүн. Assalamu alaikum acı 4 balam var jana azır boyumda var. Törөгөндөн кийин spiral koysa bolobу, densoluq jakşı bolboy kaldı deyt. Ova egerde siz özüңүздүн ginekolog wrach менен сүйлөшүп көрүңүз, egerde sizdin densoluğuңuz çynda эле jakşı bolboy turgan bolup kalsa anda oşol baldardын arasında interval alarak saktоо үчүn spiral koydurup je başka boydan бүтүрбөй турган каражаттарды колдонсоңуз болот. Анткени şariat boyunca dele эки баланын ортосундагы аралык кеминде 3 жыл болсо ошондо эненин дensoluğu ордуна келет. Төрөйт деселе жыл сайын койдой болуп төрөй бергенде эненин densoluğu, baldардын densoluğu чың болбой калат. Ар бир бала төрөлгөндөн кийин 2 ay, 2 жыл толук эмгек укугу бар. Ошол баланын укугун тартып алып, 1 жыл эмезип, 6 ай эмезип, эмчектен чыгарып койгон, сүттөн чыгарып койгон бул балдарга болгон зулумдук кордук болуп эсептелет. Ошондон урматтуу бир туугандар, балдардын ортосундагы аралык сактоо үчүн бойго бүтүрбөй турган каражаттарды колдонсо болот. Жана аялдын densoluğu оор болуп калып, ошол кийинки баланы төрөй турган болсо, densoluğu начар бала төрөлүп кала турган болсо, же бул жактагы эненин densoluğу зыян келип, башка балдарды кароодон алдан тайып кала турган болсо, бул убакта бойго бүтүрбөй кое турган каражаттарды дарыгер менен кеңешип колдонгонго шариятыбыз иншалла уруксат берет бир тууганым. Ошол балдарыңдын бардыгын өмүрүн узун кылсын, төрөй турган төрөтүңдү жеңил кылып, Кудай таалам элдин, жердин, диндин керегине жараган азаматтардан кылган болсун. Амин. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Sen geçeriz, daha zor uçurasam biz жаңылы çaldık elek. Gölden. Sonra unutup kaptırım. Ruhsat etseniz. Peki bir sabaklarımızdan şuradan görüp durasınız. Men esteye baytam, bir sabaklarımızdan janağı vrachlarga barıp, bu uğun menen kız bolууга oşo eseplettirip janağı özlörünün metodikasını sanatsa ruhsat dep aytsanız gerek kaldı. Ova. Anan oşo esteye baytam, siz oşo bir Dağınalı öyle bir vrachta ayıp attığımız bile kalp ayıtmasamız yok. Kimde kayrılsa bolup? Bul oşol eseptegenlerin barına kayrılış gerek. Antkeni adamlar kaçan tuğulgan, жазда tuğulgan, күздө tuğulgan boşoğu karap, anan bular kaçan koşulgan uçurda oşol mınday bir emi olup kalışı mümkün, uğurca kız bolup kalışı mümkün degen bul ilim yetişken janağı prognoz aytып atpayjın aba ырайын boljoldop oşol siyaktуу эле da. Бул Кыргызда деле болгон илгери, мисалы үчүн жанагыдай чөп чапкан учурларда келиндер төркүндөрүнө жибедешип же башка болуп, айтор жанагыдай ошол мындай бир жубайлардын кайсыл убакта кошулса, ошол убакта densoluq балдар болот деген аракет менен ошол ата бала аракет кылышканда, мындай өтө чарчыгып, кыйналып, мындай иш күчөп турган учурда эркектер чарчап турган учурда кошулса, балким ошондон мындай бир балдар сапатсызыраак болуп калышы ыктымал дегендей аракеттер болгон, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн буну биз жокко чыгара албайбыз. Анан муну ошол жанагы дарыгерлерден сураш керек. Кээде менден кээ бир адамдар жөнүндө сурайт, бирок азыр эсимде жок. Ошол ким ушундай бир айтса болот. Мисалы үчүн жанагы илгери мен тамчыга суроого жооп жазып жүргөндө Калдарбек деген врач бар эле. Тамчыда ошол киши ошону эсептеп берчү да.
Oşoga kayrılsaňar dagы bolot. Tamçı gezitten surasaňar bolot bunun adresini. Kaldarbek degen taksir bar ele. Assalamu alaikum. Wa aleykum assalam wa rahmatullah barakatuh. Maşallah. Yaxşı, siz bilen baylanışıp aldık. Allah razı olsun. Rahmat, Allah razı olsun. Densoğluklarınız yaxşı? Elhamdülillah, özüňizler aman esenmi? Bala-çaka tınçpı? Alhamdulillah. Suuktan aman esen çygyp aldyňarby? Alhamdulillah, alhamdulillah. Elhamdülillah. Allah Taala sizge çeksiz bakt versin, bala-çakаңызga. Amin, amin. Sizden süйлöşkönüzge abdan Amin. kuanat alız. Amin, amin, amin. Sizge ekipimiz barlyk ama. Aytyňyz. Bizde masturattar bala var da. Bala 3 aylık. Oşol boyunda olup basa kanday kılış gerek? Egerde tut gerek be saksanıp? Saktangan jakşı. Eki balanın ortosu 2,5 jyl bolgan eň jakşı. Antkeni bala 2 jyl emet da. 2 jyl emet anan 1,5 jyl daga 1 jyl ene densoluk es alsa, oşonda 3 jyl interval bolgan eň jakşı. Eki balanın ortosu eň az degende 3 jyl boluş gerek da. Bolboson 4 jyldan bolsandan beter jakşı, oşonda densoluk üçin balдар törölöt. Egerde bala jaş bolup emçek emizip atkan bolsa, atasy menen ene saktanyş gerek boyga bütürүүдөн. Anan eki balanın ortosu eň az degende 3 jyl saktaý turgan bolsa, çyň densoluktu elge dagı, jerge dagı, mamleketke dagı paýdaly, jana paýgambarymyz Hudaý jakşı görgen pende bolat. Antkeni Allah Taala elçisi aýtat, küçtü musulman, küçsüz musulmanga karaganda Hudaýga jakynrak, jakşyrak. Antkeni küçtü musulmanyň kolundan köp nerse densoluk üçin boluş gerek, akyl es üçin boluş gerek, ilimi dagı jakşı boluş gerek degen söz da ilmigenderden göre oşol küçtülerge de gerek bolat degen maýny. Şonduktan liliput kılıp baldar depter tuy koýandagy tuy berbesden sapatı tuğan hareket kılış gerek, sapatı tuğdurğan da hareket kılış gerek. Araktan alış boluş gerek. Geçe janar gezi çık deme degen uçur degen gezit çıktı. Asia News degen gezitde oşol kantkende baldar jakşı bolat degen meni suraýga jogum bar. Adamlar oşonu жазбайt da anan başkala janagı bir meseleni talkуулap öyle bardyk oşentip adamlar emi demek düşünüp kaldın da adamlar emneni talkууlayt ekendiginçe. Hurmatly bir tuğanlar, aytyňyz. Onu medisina türündele barıp saktanda öğrenemezmi? Ova oşa kanday saktansa jeňilirek bolsa bola beret. Bir nesilerde koldanıp dele. Ekinci sorabız, yaş bala kusup atatsa, oşo kusundusu kiyimge kiyip barsa namazınız kандай bolot? Kusundu bul najas emes. Kan jok boluşteke bolboyt. Juюп koyup je jön açıp koyup okuy beresiň. Dak kalıp ketse işteke bolot. Eşteke bolboyt kusundan oku. Damla sizin Allah razı olsun. Rahmat. Men balansanız abdan koyarsam. Baktılı bolunuz. Kep bolboňuz, rahmat. Abdan jagymdy mana tartuladınız. Benim birinci balam, ikinci balam menen emçek emet. Çoğu 1 yaş 6 ay, ikincisi 3 aylık deyt. Egerde birinci balangan aşıp kalgan bolsa, jana kiçine balangan aşıp kalıp sütüňi saap töküp jibere turgan bolsoň, oşol töküp jibere turgan sütüňi gana içirseň bolat, balang 2,5 çıkkanga çeyin. Anan kebir balдар 2,5dan keyin dagı süt emeberet, bul aram bolup kalat. Oşon üçin birinci balang emsin, alga zulum bolbosun, al toygondan keyin anan süttü saap töküp turgan bolsoň, anan balang çoňoýup turup bardygyny özeme ala turgan bolganda ikinci balaga süttü berbeýsiň. Eğer ököteň bir atadan bolsa, ustaz balan emizgende başka adamlar emçegin körse emne bolat, kenenerek aytyp beriňiz deyt. Egerde güýöň görse, atan görse, balan görse, inin görse, bir tuğan taýeken görse hiç nerse bolboýt, je kaynatan görse emçegiňi emizip atkanda. Alem andan başka bir tuğan kaynyn görse je köçödögi kebir ayalдар var, aslında gödө turup emizip atsa dünýede uşul ele tuup uşul ele emizip atkanday bolup emçegin lakatyp çıgaryp alıp turup elini barına körsetip emizet. Joluk menen jabap al, başka kıl. Kim nara karap oturuş gerek. Bu ne degen uyarsızlyk boldu? Men enemin, sen emçek emgen emessiň dep. Toora emçek emgen biz eneden çykkanbız, anan çyktyp çykkan jerin barını körsete beriş gerek bolou. Adam itiyet boluş gerek. Bir jörlü köçöge çykyp şunda adamlar var. Jok, emizip atkanda köçödögilerge emçekti körsetkenge bolboýt. Joluk menen yüz arçy menen jabap alıp emizse albatta jakşı bolat. Joldoşum ekөөbüz koşulup jatkanda rahat albaym, köngül bölüp tursam dagı emne kılsam bolot deyt. Bu mesele göptör öyle tuğra mesele, en tuğra mesele. Joldoşum menen güýösü menen ayal koşulganda rahat albaz, şundan soýkuluk paýda bolat. Oşondan üý bile buzulat.
Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам айткан, аялыңар менен кошулганда малдай болуп кошула бербегиле деп айткан. Мукаддимат кириш сөз жибериле деп айткан. Бул деген сөз ошол эркек аял өзүн төшөк маселесине даярдоо деген сөз. Эгерде бүгүн түндө төшөк маселе боло турган болсо, эртең башталыш керек. Эртең менен жумушка кетип атканда, аны менен жакшы мүнөз менен коштошкондон башталат, ошол кечке чейин созулуп, анан төшөк маселеси кечинде көңүлдөгүдөй болот деген сөз. Муну көптөр айтсам чубага айта бересиз дейт. Айтпасаң үй бүлө бузулуп атат. Ушуну айтпай үй бүлөлөр бузулуп атат. Аялдар кордук көрүп көчөгө чыгып кетип атат. Билесиңер, эркекте эркек болбой калгандардын аялдары көчөдөн ер издеп жүрөт. Атаң айтпаса, өзүң билбесең, молдоң уялса каяктан үйрөнөсүң? Шариатта шарым жок деген сөз бар. Ошон үчүн эркек аялын рахат бериш үчүн аракет кылыш керек, ден соолугун чыңдаш керек. Машыгыш керек, атырдын жакшысын коюш керек, тиштерин тазалап жууш керек, колтук башын тазалап жууш керек. Андан эркектин жакшы атыр жыты келип туруш керек. Анча-мынча илим алып, маданият окуп, китеп окуп, кантип аялды кытыгылап, кантип рахатын алып, кантип рахат бере турган өнөрдү үйрөнүш керек. Толтура китеп бар аяктарда, ошону окуш керек анча-мынча. Барып эле ушундай кыймылдап коюп эле коёндой болуп, анан токтой кылып 2 мүнөттө бүтүп жатып ала турган болсоң, ал чала өлгөн жыландай болуп, түнү менен сени каргап чыгат. Анан ажырашуу пайда болот. Ошон үчүн бул илим. Пайгамбар буга жакшы маани берген. Малдай болуп кошулбагыла. Кошулардан мурун ошого кириш сөз жибергиле деген сөз, аны даярдагыла деген. Жылуу сөз менен, эркелетүү менен, белек берүү менен, түштө бир телефон чалып, кечинде бир телефон чалып, каякта жүрөсүң деп, жумуштан келгенде бир кичине гүл көтөрө келип, анан келгенде тише коюп, башка бир неке деп, ошентип барып, анан кечинде даяр болгондо, анан маселе чың болот. Башка бир хадисте айтат, аялыңар менен жыныстык мамиледе болгондо дейт, хадисте айтылат. Өзүңөр бүткөндөн кийин бүттүм деп нара карап жатып албагыла дейт. Дагы кыймылдагыла, балким силер менен тиги дагы тең жетип калар маарага деген хадис бар. Айткандан уялышат, бирок чындык бул. Жашооң күн менен түндөн турса, түн ушундан турат. Анан ушуну жашырсаң, жашооң болот, проблема болот. Мен кечеде айттым, аял киши курсак ач болгондон, кийим-кечек болбой калгандан эмес, мына ушул тойбой калгандан кетет. Ажырашам дегендер келгенде эле билип турасың. Эркек ушундай болуш керек, өзүн карабайт, башкасын кылбайт, чачын деле жуубайт, сакалын деле тарабайт, кир болот да анан келип алып эле ана дей берет. Мен көрүп эле турам, аялы эмнеге нааразы болуп атканын. Сигарет чексең, наша чексең, өзүңү карабасаң, ысыта суукта жүрсөң, чала жарым импотент болуп калсаң, анда нааразы болот. Ошон үчүн эркек аракет кылыш керек, аял да аракет кылыш керек. Бул азыр эми илим өтө өнүккөн заман. Үйрөнүп алыш керек бир нерселерди. Үйдө көпчүлүк жашаганга бирок үйрөнөт десе жанага жылаңач кинолорду көрүп эмес. Эротикалык порно фильмдерди көрүп эмес. Ал артисттер алар сени алдап атат. 1 саат кыймылдай берет, жөн эле ал кайталап көрсөтө берет бир нерсени. Аны эмес. Кантип аял менен күйөө мамиле кылыш керек, кантип жатыш керек, кантип рахат тартуулайт деген эмгек китептерди окуш керек илимий. Түшүндүңөрбү? Ана кинону көр, сен дагы көр деп отурсаң, ол харам. Ошо кинону көргөн сайын сенин кудуретиң төмөндөй берет. Барып отур, көзүң менен кыласың дагы башка жагың иштебей калат. Илим ошондой айтат. Эротика фильм көрө берсең, только көрүп рахат аласың, өзүң рахат албай турган мунжу болуп каласың. Акылың аз болуп калат, урматтуу бир тууганым. Мынтип эч ким айта элек, эсиңерден чыгарбагыла ошону. Күйөөсү менен аялы кошулуп жаткан учурда, же болбосо кошулуп бүткөн кезде эмчек эмген бала ыйлап калса, ошол баланы эмизсе болобу? Же гусул алып анан эмизиш керекпи? Гусул алгыча бала көгөрүп калса эмне дейт, ыйлай берип. Көгөрүп калат, бала ыйлайт, шундай ыйлай бала деген. Жуунуп келгиче канча убакыт өтүп кетет? Жок, дароо эмизе берет. Ошо эмчегин бир сүртүп алып туруп эле. Ооба, арчып тирапты марчып алат да ошо менен эмизе берет. Эмчектин өзү сүртүп берет бир чыйра. Жөн эмисе деле зыян тийбейт негизи. Кагазын жарым калып кетти, эмне бар экен?
Kızık suroo eкен, düşüp ketpesin деп atam da. Koşulup bütkönden keyin tamak jep, je su içse bolo, je gusul alıp andan keyin jep içiş kerekpi? Bolo beret. Peygamberimiz Aleyhisselam ayalı menen koşulgandan keyin kolu betin juyup turup, tamak jep, oğuzun bekitip, orozoga niyet kılıp, anan azan aytılıp, anan gus namaz okuyt ele. Bolo beret tuğanım. Şariat jengil. Şariat oğur emes. Hiç sana kıyın emes. Bolgonu namazına gusulun bar bolsun degen söz. Eki ayal menen eki bölmölü büyüde yaşasa bolawıcı sözsüz başka uyda yaşaş kerekpi? Eki ayal biri menen jakşı mamelede bolsa yok. Eki ayal ökönün tuvalet eki başka oluş kerek daratkanası. Ökön aşkanası eki başka. Her kim ayal aşkanasının özü haziyaka bolo turgan şart boluş kerek. Bir bölmöcü takana, bir aşkanası, bir daratkana özünçe oluş kerek. Anan kalgandары çoğu olsa bolo beret. Daratkanasını biri kılıp koysan ayaldarga zulüm kılasın. Al senden korkup böyle jakşı mamelede bolup atat da ayla joktun ketet. Ayla jok, birok ayla vü degen şo bolat. Kelinçegim jatkanda üstüme çıkıp alat eç nerse bolboybu. Salmağı köbürök bol basıp öldürüp koya turgan bolsa ölüp kalasın. Bol işteki bolboyt. Men sizge razımın. Kırgızdardı uşinti böyle davat kılıp jüre beriň deyip. Emi kırgızga bundan başka ayta albaysın. Kırgızga molda boluş öte ele kıyın. Bir tuğanım Kırgız uşunda bir unikaldı el bolat. Kuday talam imanыңызды bekem kılsın. Kudayım şermende kılbasın. Kudayım oğuldan urmat kızdan kızmat bergen bolsun. Dağı bir ugarmanыбыз бар. Ugarman kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Sizge suroom üylөнгөндөн кийинчи анан ошо кечинде жатарда коштойн дегенде каршы болсо ошо күнөөбү күнөө эмеспи ошону билейин дегем. Экинчи суроом Kim karşı olsa, kim makul olsa. келинчегим да. Anan ikinci soruңuz? Экинчи суроом аял киши менен эркек киши урушуп атканда аял кишинин үнү үйдө катуу чыкса бул да күнөөбү күнөө эмеспи? Анан үчүнчү суроом никени жаңылатса болобу ушуларга жооп кушуңуз. Sizge de soru versem bolobу? Azır egerde telefonda ayalыңыз болгондо ал кандай суроолорду берет эле деп ойлойсуз мага? Билбейм ал кандай суроо. Ал дал ушуну айтам эле балки мисалы үчүн мен үнүм чыгарганга мажбур кылат, эгер чаап жиберген болсо, же башка кылган болсо деп айтышы мүмкүн беле? Же мисалы үчүн күйөөм мени төшөгөндө чакырган убакта өзү бетин жуубай келет, ошон үчүн баш тарттан же төшөктөр кир же курсак ач мисалы үчүн деп, же болбосо ушуга окшогон бир нерсе айтыш ыктымалы бар беле же кандай? Мисалы үчүн. Айтайын дегеним, эркектер дайыма сүйлөгөндө аялдарга айып коебуз да. Ана ошол эле учурда айымдардын дагы өздөрүнүн бир бизге айта турган кептери барбы деген суроо келип отур. Рахмат бир тууганым. Мен сиздин суроолорго жооп берүүгө аракет кылам. Биринчиси эгерде күйөөсү, жубайы аялын төшөккө чакырган учурда аялда айыз болуп аткан болсо, этек кири келип, же нифас көрүп турган болсо гана ошол күйөөсүнүн жыныстык жанагы каалоосун кандырууга уруксат берилбейт. Бул учурда бирок жакшы мамиле кылып, өп жыташканга уруксат бериле берет. Ал эми андан башка учурда аялы күйөөсүнө дароо жооп бериш керек болот, анткени ошону менен үй бүлөнүн биримдиги сакталат. Ошол эле учурда ошол эркектин дагы аялдын да таби тарта турган болуп, эркек өзүн карап, колтук башын карап, кийимдерин карап, тиштерин карап, жакшы атырлардан коюнуп, ошол аял дагы ошол бир күйөөдөн бир ырахат ала тургандай таризи жасанып барыш керек. Анан мен болушум ушул деп барып эле баса калган болсо эле эркекти аялдын көңүлү ачылбай калса, анда ырахат ордуна келбей калат. Ошондуктан арызданган эркекти арызданган аялдар экинчи тараптын да каалоосун карап койгон жакшы. Экинчи маселе боюнча аял үйүнүн бийик көтөрсө дейт, эми үйдө бийик көтөрүлүп кете берет, ага эч нерсе болбойт. Бирок көтөрсө боло берет экен деп кыйкырып алган такыр дагы жакшы эмес. Бирок эмне үчүн ал үнүн көтөрдү деген суроого дагы эркек өзүнчө жооп берүүгө аракет кылыш керек. Анткени эркек чыныгы эркек аял зат ачууланса деле, кыйкырса үнүн көтөрсө деле, анын ошону сунчпай угуп коюп туруп, бирок аял болгон үчүн кайра сүйө берсе, мага сен кыйкыргансың, мени урушкансың, мени мындай дегенсиң деп аялды жек көрүп калуу, бул ошол эркектин өзүнүн табияты аялдыкындай болуп кал дегендикке жатат. Эч убакыт аялдын бир айткан сыны үчүн, анын башка нерсе үчүн кандай гана кыйын чечендер, кандай гана кыйындар, кандай гана журт башкарганда
адамдардын бардыгы керек болсо аялын урушун укканга мажбур болгон. Күндөрдүн бир күнүндө Азирети Умарга башка бирөө аялынын ачуулангандыгын, аялынын баш бербеген ажан экендигин арызданганы келсе, Азирети Умардын аялы Азирети Умарга сүйлөп жаткан экен наалып, андай мындай деп. Азирети Умар кул уюпун чыкпай баласын эркелетип башынан жыттап угуп олтурат дейт. Көрдүңүзбү? Эмне үчүн? Анткени ошол эркек дагы Азирети Умар эркек, Азирети Умар кайсы бир көчөгө түшкөн болсо, башка шайтан башка көчөгө өтүп кеткен адам болгон. Ал эми биздикилер аялдарыбыз кыйкырган учурда дарабага кошулуп кыйкырып мушташып кетебиз. Бул биздин алсыздыгыбыз, бул биздин тарбиябыздын жоктугу, биздин ыйманыбыздын алсыздыгынан кабар берет. Аялдар биз үчүн бизге сүйүүгө мындай бир ылайыктуу адеми жандар деп айтсак туура болот. Ал эми никени жаңыртуу боюнча жөндөн жөн эле жаңырта берүү, албетте бул курсагы ток адам эле кайра тамак иче берсеңиз ошондой эле кеп, анын зарылчылыгы жок, бирок талак түшүп калган учурдан да аны атайын адис молдокейге кайрылып сурап көрүш керек. حدثنا محمود بن غيلان أن قال حدثنا وكيع أن قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. Hazreti Ayşe nekemiz aytat, men Peygamberimiz Aleyhisselam'ın avratına karagan jokmun deydi. Bir rivayatta görgön jokmun, hiç kaçan dep aytıp atat. Gördüңөр bü? Hiç kaçan men Peygamber'in avratın görgön jokmun deydi. Başka bir rivayatta ma ra'aytu minhu ve la ra'a minni. Men anın avretini görgön jokmun, al menin de avretimi görgön jok dep urmatlı bir tuğanım emne aytıp atat. Uşul mesele biraz toktolgonga tuğra gelet. Antkeni kez uşul meseleni kattı garmanıp kebir adamlar tuğra emes jaka ketip kalgan uçurlar dagı var. Oşonduktan bu jerde bizdin imamdarыбыз, başka damlalar atayın kurstu bütkönde turgandan uşul meselege men birazırak toktolup bereyin dep aytıp atam. Misal üçün urmatlı bir tuğandar, mına uşul hadis Ya Resulallah dep suradı bir sahaba. Bizdin avretlerimiz emne kılavuz? Ayaldarыбыздын аврети бар, өзүнүн авретибиз бар. Ал нерсеге ишиң болмоюнча болбойт экен. Ошон үчүн эмне кылабыз деп суроо берди дейт. Суроо бергенде ихфаз ауратака илля мин заужика ва ма малакат яминука деди. Авретиңди элдин бардыгынан сактагының, бирок өзүңдүн аялың жана күң. Эгерде ушунда күң болсо, ама ошондон гана сактабастан ошентсең боло берет деди. Бирок ошол эле учурда урматтуу бир туугандарым, мына ушул хадистин өзү, бул сахих хадис, эмне аялы авретин көрсө болот деген маани келип чыгат. Эгер көрүп калса бул күнөө эмес деген сөз. А бирок башка бир хадис иза атахадукум ахлаху фалиястатир. Эгерде кимдир бир аялына кошула турган болсо, авреттерин жаап кошулсун деген хадис келет. Бирок ошол хадис урматтуу бир туугандар, тиги хадиске караганда бул даиф деп эсептелет дейт. Анан үчүнчү бул хадис келип атат. Мен пайгамбарыбызды көргөн жокмун, анан пайгамбарыбыз меникин көргөн жок деп айтып атат дейт. Аны эмне кылыш керек десе, бул улуу адеп дейт. Бул адептүүлүк. Ошон үчүн аялы күйөөсүнүкүн, күйөөсү аялыныкын карабагандыгы, көрбөгөндүгү бул урматтуу бир туугандар эмне адеп болуп эсептелет деп ушинтип айтып атат. Анан өткөндө бирөө гезиттен суроо берди, чубак ажы сүннөткө отургузган болобу, жокпу, андай мындай дегенге мен жооп бердим. Анан жооп берсем, гезит 1,5 бет болуп чыкты. Ичинде ыйман жөнүндө, намаз жөнүндө эми улуу сөздөр бар. Арасында бир эле катар ошол сүннөткө отургузуш керек, сүннөткө отургузбаса мындай зыян болот деген бир эки ооз кебим бар. Элдин бардыгы эки ооз эле кепти сүйлөп жатып калышты да, башканы сүйлөшкөн жери жок. Анан Анарбек Усукбаев деген бир теңирчи бар. Ana ошол айтат, чубак ажы кызык дейт. Бул динге тиешелүү сөздү сүйлөп эле, динге тиешеси жок сөздү адистер сүйлөсүн деп айтып койсо болбойбу деп айтып атат да. Булар динди ошол намаз менен орозого эле байлап койгон байкуш адамдар. А дин бардык теманы айтып берген бизге. Анткени дин адамды бактылуу кылганы келген. Адам бардык жашоодо жүрөт, бактылуу болгон. Ошон үчүн ошонун усулдарын, негиздерин шариаты бизге айтып берет, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бул жерде мындай бир эркек менен аялдын ортосундагы мамиле боюнча сөзгө бир аз токтолгум келип турат. Айтат: "Вал жимау минал умурил хаятиятил мухимматиллати ата динуна би табйиниха." Бул эркек менен аялдын ортосундагы мамиле адамдын жашоосундагы өтө зарыл болгон иштердин бири.
Ata dinuna bi tabyiniha ve şer'a laha min al-adabi vel ahkami. Dinimiz bizge şunu bayandap berdi. Dinimiz bayandap berdi şunu bizge. Jana anın adetlerin bizge çektep berdi. Erkek ayalın ortasındağı muamelede şeriat bayandap berdi, adetlerin çektep berdi, vel ahkam hükümlerin çektep berdi. Ma yerqa biha en mujarrad en takuna lezzeten behimiyeten ve qaza'an abiran lil vatari bel qaranaha bi umurin minen niyyeti salihati vel azkari vel adabi şer'iyyeti ma yerqa biha ila mustaval ibadeti allati yusab aleyha muslim. Şunçalık tertipleri verdi, anın kanday tertipleri var, adetleri var, duaları var de oturup ayvan siyaktı öyle şahvatın kandırıp pütüp kala turgan nerse emes, balkim namaz, orozo, zeket siyaktı ibadatın dengeline kötüre turgan bir uluk makamga koydu. Şeriat bayanda aytıp berdi, tertiplerin berdi. Oşol tertipleri menen uşul nerse adam kançalık rahat albasın, oşonu menen soğuk ola turgan negizge jetkizip koydu. Ve jaa fi sünneti nebeviyyeti tibyanu zalik. Peygamber sünnetinde bul gelgen hurmatlı bir tuğanım. Peygamberimiz aleyhisselam'dın yaşoosун karap göre turgan bolsok, Peygamberimiz aleyhisselam kanday avalda ayalдар menen koşulgan kanday bolgon degen malumatlar dirgep göre turgan bolsok, bul en tuğra cinslik muamelede bolunun ülgüsün bizge Peygamberimiz üretip gösterip ketken. Adamdın yaşoosuna öte manige bolgon yaşo. Misal üçün birincisi yahfazu bihi sıhhata. Peygamber aleyhisselam gösterip bergen sünnet menen cinslik muamelede bolgon uçurda adamdın erkektin dağı, ayaldın dağı densoğluğu saktalat. Egerde başka bir tartipte bolgon uçurda je erkektin, je ayaldın densoğluğuna emne ziyandı bolup kalışı ihtimali var. İkincisi, وَتَتِمُّ بِهِ اللَّذَّةُ وَسُرُورُ nefsi. Oşol muameleden ayal dağı, erkektin dağı lezzet, rahatı tolu alıp adamdın can dünyası rahat alat. Şeriat boyunca olgan uçurda. Başkaça olgan uçurda je erkek rahat alat, je ayal alat, je ököten albay kalat, je ökönün bir albay kalıp anan ajıraşu muştaşundan payda olup çağa turmatlı bir tuğanım. Üçüncüsü, وَيَقْسُلُ بِهِ مَقَاسِدُهُ الَّتِي وُذِيَ عَلِي أَجْلِهَا. Oşol cınıslık mamile emne üçün koyulgan bolsa, kanday maksatlar var bolsa, oşollar toluk türde işke aşat. Kanday maksatlar var? Birincisi, hifzun nasil. Kuday Tağlam bizdi perişte kılıp koysa bolot ele, erkek katın deve bölüveyle. Birok insanlar köveysün, Allah Teala ibadat kılsın, uşul cer yüzün östürüp, önügüp, imran kılsın degen maksatta biriviz köveytüge mümkünçülük bergen. Demek oşol hifzun nasil degende saktalış gerek. Boydan aldırı, başka kılığı, anan tuğdurvay koyu, bir neke kılıp koyu, andaga bir neke degenler. İkincisi, ihracul ma'ullezî yadurru ihtibasuhu ve ihtiqanuhu bi cümletil beden. Egerde adam özündeki suunu çıkarıp turup asa densoğluğa ziyan gelip kalışı mümkün, buna oşol nerse menen jөнгө salınat. Üçüncüsü qaza'ul vatar, adamdın özünün şahvatın işke aşıp ketüsün dağı emne orduna koyot. Ve fudala'ul atibba yarawna ennel cima'a min ahadi esbabi hifzi sıhhati. Oşon üçün İbn Sina'dan başlagan tavuptardın ağlımlar aytışat, kıyınlar aytışat. Bu cima meselesi adamdın densoğluğunun saktalıp kalıusunun negizgi sebeplerinin biri deydi. Oşonduktan erkekte ayalda alыстап ketip kalıp, Orusya'da jürebe suuq tiygizip koyup, kalgandardı kaltırıp koyup, oşondan soykuluk payda ola turmatı bir tuğandar. Cimanın paydası kanday dese, gaddul basar. Birincisi gözü tosat. Peygamber aleyhisselam aytadi, egerde köçödön bir ayaldı jakşı görüp kalsan, erkek jakşı görüp kalsa, mine kırış gerek? Daro telefon izleyip, Facebook'tan süretini karap, on tüpü tanış izleveş gerek. Daro erkek katında katın derine varsındağı işin kılsın deyit, daro esinden çıkat deyit. Gaddul basar, adam gözün toskongo sebep bolot. Ve kaffun nefsi, adamdın nefsisin günöden toskongodağı sebep bolot. Vel kudretu alal iffeti anil haram, haramdan saktalganga sebep bolot. Ve taksilu zalika lil mar'a, uşunun bardığı ayalga dağı bolot. فَهُوَ يَنْفَعُ نَفْسَهُ فِي دُنْيَاهُ وَاُخْرَاهُ. Uşul adamdın dünya ahiretinde hurmatlı bir tuğan memne paydalı olur. Peygamberimiz aleyhisselam oşon üçün şunun jakşı görgün aytat. حُبِّبَ اِلَيَّ مَا مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيِّبِ. İmam Ahmad, İmam Nesai rivayatında sizlerden dünyanızda bana jakşı görülgen nerse ayaldar cana emne atır ciddi aytıp atat. Elbette ayal degende nikesi menen bolgon mesele.
Эгер аялдарды жакшы көрүп, аялдарга көп үйлөнгөн болсо, акысын бардыгын берип аткан болсо, демек ошонун акылы дагы жакшы дегенден кабар берет. Бирок ойнош күтүп, аякка барып, бияка барып, анан кийин бир күн бияка, бир күн тияка барган жок, акмакчылык. Анын жоопкерчилиги менен бирге ала турган болсо. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Я ма'шара шабаб, ман истата'a минкумул ба'ата фальятазавваж, фаиннаху агъадду лил-басар ва ахфазу лил-фарж, ва ман лам ястати фа'алейхи бис-сауми фаиннаху лаху важаун." Имам Бухари, Муслим риваят кылат. Эй жигиттер, силердин кимиңердин колуңардан келсе үйлөнсүн. Анткени үйлөнүү адамдын көзүн тосот, адамды арамдан сактап авретин жабат. Кимдин үйлөнүү колунан келбесе, анда орозо кармасын. Орозо бул адамга эмне? Калкан болуп берет дейт. Эркек менен аялдын ортосундагы шариаттык маселеде эске ала турган биринчи маселе ихласу ниyyati лиллахи азза ва жалла фи хазал амр. Ушул маселеде ихлас менен болуш керек. Эптеп келип намазга ниет кылганда, орозого ниет кылганда, ушул иш болуп атканда, ошого ихлас ниет менен кириш керек. Кудайга жакын болоюн, ушуну менен өзүмдү тосоюн, жана аялымды да арамдан тосоюн, үммөттү көбөйтөйүн. Үммөттү көбөйтөйүн деген жакшы ниет болуп, ошол эле учурда ала турган рахатымы толук алайын деген ниет болуш керек. Азирети Абу Зар радияллаху анху айтат: Пайгамбар алейхиссалам айтты дейт: "Ва фи буз ахадикум садака." Силер аялыңар менен кошулганда садака бергенде соопка ээ болосуңар деди. Дегенде: "Я Расулаллах, аяти ахадуна шахватаху ва якуну лаху фихи ажрун?" Биздин бирибиз өзүнүн жыргалчылыгын алса, өзүнүн шахватын, суусунун кандырса, анан ошого дагы сооп болобу? Эми бир кыйналганда сооп болуш керек да, биякта өзүң кайф кылып атсаң, рахат алып атсаң, анан сага сооп болобу деген чоң суроону бергенде пайгамбарыбыз айтты: "Араайтум лау вадааха фил харами акана алейхи визрун?" Эгер ошол нерсени арамга койгондо ошого күнөө болобу эле дегенде болот деди. Факазалика иза вадааха фил халали кана лаху ажрун. Ошон үчүн муну адалга койгондур, урматтуу бир тууган, буга сооп болот деди. Демек биринчиси ниет керек. Бул хадис Муслимде келет. Экинчи: "Ан юқаддима байна ядай жимаи бил мулатафати вал мудаабати вал мулаабати ват тaqbil." Аялы менен жакын болордун астында аялына назик мамиле кылып, аны эркелетип, аны ойнотуп, аны менен эркелешип, аны кучактап өп, ошого даярдоо керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ушул боюнча өзү аткарган жана үйрөткөн. Аялдарга менен кошулганда малдай болуп кел, дароо эле кошулуп кетпегиле. Буканы качырганда келе качырып интип эме кылбагыла. Ошого даярдагыла деп айткан. Муну айтып атсаң көп адамдар ушу менен иши жоктой. Жөн эле энеси күлгө онап келип тууп койгондой, атасы менен апасы ошого жатпаганда ойлошот дагынан астагфирлат нары карашат, өзүнүн кылып аткан арам болот, урматтуу бир тууганым. Пайгамбар ушуну айткан, үйрөткөн анткени динибиз бардык нерсени камтып алган. Ал эмес мага бирөө айтат: "Сен ушул нерселерди сүйлөбөй эле койбойсуңду" дейт. Анткени урматтуу бир тууганым, ушуну айтпай жүргөн үчүн жашоодо жаман нерселер көп болуп кетти. Мен билдим, кээ бир жерлерде эркектер аялдары менен кошулганда, аялым мага халал экен деп аялдын артында кошулуп жүргөндөр бар экен. Уктум ошону мен. Чоң сакалчын таксырларда келип ушуну айтышында бизде бар. О, халал да деп ушинтип кошулуп жүргөндөр бар экен. Айыз кыргын учурда кошулгандар бар экен. Буну арам нерсени билбегендер бар. Ошон үчүн айтып бериш керек. Атаң айтпаса, апаң айтпаса, чоң атаң айтпаса, айта тургандар өлүп жок болуп калган болсо, акыры ага бирөө айтып бериш керек экен. Андан кийинкиси: "Ан якула хина яти ахлаху бисмиллахи аллахумма жаннибна шайтана ва жаннибиш шайтана ма разактана." Кийин аялы менен кошуларда бисмилла айтып андан кийин мунагул дуаны айтыш керек дейт. Аллах бисмиллахи, бисмилла. Аллахум, о жараткан Кудай Таалам, жаннибна шайтана, бизди шайтандан алыстат. Ва жаннибиш шайтана ма разактана, бизге бере турган рызкыңдан шайтанды алыстат деген дуасын окуш керек дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Фаин казаллаху байнахума валадан лам ядурраху шайтану абада." Имам Бухари риwayat кылат. Эгер ушул учурда буларга бир пенде рызкы, перзент рызкы насип боло турган болсо, ага шайтан такыр зыян бере албайт дейт. Тили сокур болбойт, көзү башкача болбойт, кулагы жаман болбойт, кийин түзүк адам чыгат, харами болуп көчөгө чыгып, ар кимдиги же мародер, ууру, каскадер болбойт. Каскадер дем мародер болбойт, каскадер жакшы, мародер болбойт, ууру болбойт, коррупционер болбойт. Намазкан болот, сени чыtabайт карлар үйүнө. Ушундай адам болот деди. Төртүнчү: "Яжузу лаху итянул мар'ати фи qubulika ayyi jihad min ayyi jihatin sha'a." Аялы менен кошулганда ар кандай ыкмаларда кошулганга болот дейт.
bir gana şartı var, bala törөгөн жерinde gana koşuluu керек. Dübürgө koşulgan, artka biretke koşulgan aram bolot. Ar kандай ыкмада koşuluş mümkün erkek bilen ayal. Bирок bala törөгөн жерinde gana koşuluş керек, andan başka жерге koşulgan şariat boyunca aram bolup esептелет. Анткени Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде айтат: "Нисаукум харсун лакум фаату харсакум анна ши'tum." Ayaldыңар силердин эгин талаңар, силерге уруңар чыгарып берет. Сен урук саласың, өсүп чыгат дейт да. Урук каяка салып, бала чыккан жерге салынат да, башка жака урук салынбайт. А жерде мусор чыгат. Ошон үчүн аялыңарга кандай гана болбосун кантип кошулсаңар дагы бала төрөй турган жерине кошулгула деп атат. Андан кийинкиси: "Ла яжузу лаху би хали минал ахвали ан я'тия имраатаху фид-дубур." Кандай гана абалда болбосун, аялына артында дүбүргө кошулган урматтуу бир туугандарым арам болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мал'унун ман я'тин нисаа фи махашихинна ай адбарихинна." Бул имам Ибн Ади риваят кылып, мухаддис алымдар сахих деген айтат, кимде аялынын артына кошулган эркек Аллахтын мал'ун кыргышына калган эркек дейт. Кээ бирөө бар, аял айыз келип атканда төрөгөн учурда анда бияка бара берейин деп, биягын калтырып деп өзүнө халал кылып фатва чыгарып алгандар бар. Мен өзүм уктум бирөөдөн. Маселе айтып атат, эми зына кылгандан көрө дейт, бу өзүңүн ниетин кылган, өзүңүн никелеп алган халал сага барды халал деп, ошого уртап берет, ойсукулап уктум ошону мен. Айттым, эмне мындай десем айтат, никеси бар да дейт. Мен айттым, жок, бул көчөгө барып эшмат менен ушундай кылгандай эле барар. Ошону бар, ошол арам, ошол болбойт андай. Аны көрсөң болот, көзүң менен дурустат. Бирок иш кылганга арам бул. Bunu aytылып көп жерде, урматтуу бир тууганым. Муну пайгамбар алейхиссалам тыюу салган. Кийин "Иза жамаа ар-раджулу ахлаху сумма арада ан яуда илейха фалятавадда." Эгерде күйөө аялы менен кошулса, кийин кайра да кошулайын деп турган болсо, дарат алсын дейт. Дарат алганды урматтуу бир тууганым жакшыраак, анткени пайгамбар алейхиссалам айтат: "Иза ата ахадукум ахлаху сумма арада ан яуда фалятавадда байнахума вудуан фа иннаху аншату фил ауди." Бул имам Муслимде келет. Эгерде силердин бириңер аялы менен кошулуп, дагы экинчи жолу кошулганды каалай турган болсо, ортосунда бир дарат алсын, дарат алуу аялды, эркекти дагы көбүрөөк активдештерет дейт. Демек, ушундан биле турган болсок, эркек өзүнө карап, ылайыктуу тамактарды карап, жеп ичип, ылайыктуу жуунуп таранып, ошол канткенди аялды рахатка жеткирем деген аракетин көрүш керек деген сөз. Дарат алсаң, ага көбүрөөк рахат бересин. Демек, ошого окшогон башка дагы көптөгөн иш-чараларды китеп, гезит кичине окуп, адам өзүн даярдаш керек деген. Менде болушун үчүн жатып албастан эмне ошо аракетин көрүш керек деген ишарат мына ушундан келип чыгат. Мындай тамак жеш керек, мындай тамак жебеш керек, мындай болуш керек деген илгертен келаткан сөздөр бар. Ва ин тамаккана минал гусли байнал жимаин фаху афдал. Бирок ортосунда гусул алса, бул андан дагы жакшыраак. Гусул алса, урматтуу бир тууган, эмне андан дагы эмне жакшыраак болот. Яжибу ал-гуслу минал жанабати ала заужейна ва хадихима фил халатил талия. Төмөнкү абалдарда эки жубайлардын экөөнө тең, же экөөнүн бирине, урматтуу бир тууганым, гусул важип болуп эсептелет. Биринчиси илтикаул хитанейн. Бул эркек аял кошулду, бирок инзал болгон жок, уруктук түшкөн жок. Айрыкча эркектер карып калгандан кийин, жана уруктук азайып калган учурда кошулушу мүмкүн, бирок уруктук келбей калат. Витамин жакшы жебегенден, башка кылып ат минбегенде, ушинтип жүргөндө, ушинтип барып отурган, токтоп кала турган болот. Бирок ошондо урукту түшкөн жок деп жүрө бербеш керек. Эркекте аял дагы жыныстык мамиле болгондон кийин гусул алуу урматтуу бир тууган милдеттүү болот. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат: "Иза жауазал хитанул хитана фақат ваджаба ал-гуслу." Имам Ахмад, имам Муслим риваят кылат. Жанагы хитан деп сүннөткө тургузулган жер, сүннөткө тургузулган жер, сүннөткө тургузулган жерден ашып өткөндөн кийин гусул важип болот деген пайгамбарыбыздын хадиси келет. Экинчиси ويجوز للزوجين الاغتسال معا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه. Erkek менен аял гусул алган учурда экөө жипчилаңач болуп бир жерде гусул алса боло берет. Бирөөлөр аялынан уяп сенин арага көрүнбөш керек дейт, бирок эми эле экөө чогуу эле болгон бир жерде. Ана биякта уят дегендер бар, жок андай эмес, боло берет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадис бар, Айша энебиз айтат: "Кунту агтасилу ана ва набийю саллаллаху алейхи ва саллам мин инаин байни ва байнаху
واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنبان deydi. وهما جنبان. Men deydi, jana Peygamberimiz aleyhisselam bir idişten gusul alat elek deydi. Kede bizdin kolubuz biribizge tiyip ketediler da sunu mağa kaltır dep oşol jer tamaşalaş talaşkanga çeyin barat elek dep turup wahuma junubani ököten junub ele dep aytıp atat. Aldında uşul riwayatda emne ökö çoğu juunganga bolat da başka bir riwayatda ököten oşol emne tosulgan birok ököten ele jılangaç bolçu degen awalda kap kelişi turmatty bir tuğanım. Uşundan emne awretin görse bolat degen mani urmatty bir tuğandar gelip çıgat. Birok bunu aytıp atkanda Peygamber aleyhisselam Ayşe nevizdikinde yok al avretin görgön emes adep bolgon üçün. Birok Ayşe'nin uşul hadiste aytıp atkan ököten junup bolçu dep riwayat aytıp atkanda kandayça birөө gelip surayt deyt. O Allah'ın elçisinin ayal Ayşe ekebis. Aytыңызчы, ayal menen güyö bir-birinin avretin görse bolobу деген суроого Ayşe neviz uşul hadiste riwayat keltiret. Biz Peygamber aleyhisselam menen birge gusul alganda bir idişten bir jerde gusul alat degen жооп berdi. Bul degen söz mına oşonda jılangaç bolgonda birinikin görbөгөндө mine kılat ele degendi alımda düşünüştü deydi. Birok Peygamberimiz öz Ayşe neviz özü bir-birinin avretin körgön emes adep saktagandygy üçün. Alımlar uşunday hadis urudul hadis emne üçün aytılıngan kantip жооп berilген degенден dagı fıktı çıgarıp bere turmatty bir tuğanım. Keyinkisi يجوز لمن وجب عليه الغسل أن ينام ويؤخر الغسل إلى قبل وقت الصلاة. Bir adamga gusul vacip bolup kalsa, gusul boydan, junup boydan uktasa boluveret namazın aldına çeyin. Kuptandan gusul boldu, daroo junup şart emes, uktap, anan bagımdatnasda turup gusulunu alıp, anan namazga barsa boluveret. Kebir adamlar var, daroo gusul alış kerek de oturup, rahattın bardığını ketirip, anuşa menen jok bolup ketişi mümkün. Adam uktaga jatkысы kele turgan jatsa jata bersin, aytıyor namazga çeyin gusul alsa, esep degen mani gelip çıgat. Hazreti Umar Peygamberimizden suradı. Ayanamu ahaduna wa huwa junub, junub bolgon awalda uktasak bolobу degende faqala aleyhissalatu vesselam na'am ve yetavadda inşa'a. Bolot dedi. Birok kalasa daratal uktagany jakşyrak dep aytdı. Gusul albay turur. İbn Hibban riwayat kılat. Andan keyinkisi ve yahrumu ityanul haizi hala hayziha. Oşondoy ele ayal kişi ayız görüp atkan uçurda ayız görgön ayalga, etekkir görgön ayalga koşulgan aram bolup eseptelet. Kur'an-ı Kerim'de aytılat, senden mahiyiz, ayız jönde yesalunaka suraşat, aytkının al aza, al ıza deyit. Fa'tazilun nisa fil mahiyiz, ayaldar ayız görgöndö, allardan saktangıla. Allarga koşulbagıla dep aytta turmatty bir tuğanım. Kimde kim ayız görgön uçurda bolboy koşulup algan bolsa tooba kılış kerek. Jana bir dinar, jarım dinar altın akçanı emne sadaka kılıp bergenge bunun moyununa mildet bolup kalat. Birok bul degen söz ana menen kucaktaşkanga, öýüşkөнгө, erkeletişkenge, koşulbay turup andan rahat alganga hiç kандай tıyıu salbayt. Antkeni Ayşe neviz aytat, kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'muru ihdana iza kanat haidan an tattazira thumma yuzaji'aha zawjaha. Egerde kimdir bir ayalı ayız bolup kalsa, anda ayız bolgonda oşol ayız bolgon жериңe кийимиңди ки, ыштаныңды ки деп туруп, andan keyin kadimde kucaktaşıp uktayt ele dedi. Al emes Peygamberimiz aleyhisselam Ayşe nevizde ayalдар ayız görüp atkanda, oşonun astında tizesini koyup, anın tizesine başını koyup Kur'an okup atkandığın. Je bolbosa Peygamberimiz aleyhisselam ayalдар ayız görgөн şurada Peygamberimizdin başını jütaşını tarap bergendigi jönündө riwayatlar kadimkide ele gelip turat. Andan keyinkisi Yecuzu lizzavci al-azlu iza lam yurid al-velada ve yecuzu lehu kezalika istigdamul vaki iza azineti az-zavcatu deydi. Oşonda öyle erkek ayal menen koşulup atkanda egerde balalı bolgondu kalabay tursa, azır plandabay tursa, anda uruktuğun sırtka tökkön uruksat berilet. Oşonda öyle boyga bütürбөй turgan vaki karajattardy koldongongondagı şariat uruksat beret, birok uşunun bardığı ayaldın uruksatı menen bolat. Kebirler ayaldardı Kur'an-ken oşol uruktutun tüşkönü ayaldın rahat alganına urmatlı bir tuğanım sebep bolup beret. Bul boyunca Peygamberimizin hadisi var. Kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ فَلَمْ يَنْهَنَا. İmam Bukhari Müslim'de gelet. Peygamberimizin uwagında biz boyga bütür ve uruktu sırtka tögötelek, oşol Peygamberge habar jetkende un çıkkan jok. İkrar kıldı oşol nersege. Bizi tıygan jeri jok dedi turmatly bir tuğandar. Oşon üçün ayttabız, eger adamlar balalı bolgusu gelgen bolsa, jılda ele tuyu berbesin. Bala 2 jıl emiş gerek, balanın densoluğu boluş gerek. Enenin densoluğu 1 jıl es alış gerek. Oşon jok degende 2 balanın ortası 3 jıl bolsun dep aytabız.
Anan baldardын dен соолугу чың болот. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Аллах субханаху ва таалага күчтүү мусулман күчсүз мусулманга караганда сүйүктүүрөөк деген хадиси келет. Мекенди коргогонго, ырыскы тапканга, дават кылганга, мечит салганга, бурчка отуруп сопулук кылган баарынын колунан келет. Бирок мамлекетке кызмат кылган бардыгынын колунан келе бербейт. Күчтүү адамдардын урматтуу бир тууганым колунан келет деди. Кийин эске ала турган дагы бир маселе урматтуу бир тууганым يحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بما يجري بينهما من أمور المعاشرة زوجية. Erkek менен аялдын ортосундагы жубайлык төшөктөгү маселесин сыртка чыгарып айткан таптакыр болбойт. Мени күйөөм менен кошулдум, күйөөм ушундай эле кылып койду, анан мен мындай эле кылып койдум, анан ол минтти, мен минттим деп көчөгө кино кылып айтып берген, ушул арам болуп эсептелет. Балким адамдардын эң жаманы. İmam Müslim rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz Aleyhisselam aytat: "İnne min şerrin nasi menzileten indallah yevmel kıyameti er-raculu yafzi ila imraatihi ve tafzi ileyhi thumma yanşuru sirrahuma." Adamların en jamanı kıyamet günde Kuday'ın aldığında erkek ayalını aşıp, ayalı güyösünü aşıp, andan keyin ökö sırların elderge jayıp jibergendir dep aytты. Şonuň üçin bul ötö aram mesele. Bireler uşaga maani berбейт, maktanat, başka kılat, janagın tafsilderi sürettöp beret. Эми жалпы жөнүнөн башка бир нерсе айтышы мүмкүн, мисалы үчүн. Бирок ошону сүрөттөп айтып берип, ортодо кала турган сырды башкага айткан урматтуу бир тууган тооба кылыш керек. Көптөр угабыз хадисти, бирок ошого маани бербей кайра айта беребиз. Ошого тооба кылып, ушундан эмне тосулганга урматтуу бир туугандарым аракет кылыш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Кимде ким аял менен күйөө кошулуп туруп, имам Абу Давуд риваят кылган хадисте, элге айта турган болсо, бул көчөдө шайтана, ургат шайтанга жолугуп туруп, элдин көзүнчө жима кылып атканды көргөндөй эле дейт." Мына ушунчалык деңгээлде урматтуу бир туугандарым, шермендечилик деп ошол айтып берди, ушуну пайдалуу болсун деп элге айтып берүүгө аракет кылдык.